Мына биздин мамлекетибизде ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча президентибиз жана премьер-министрибиз официалдуу жолугушууда айтып келет. Инвесторлорду колдош керек деп. Ал эми иш жүзүндө айрым чиновниктер ишкерлерге жол ачылганын ордуна аларга жол ачып берген ордуна аларга тоготпогондой мамиле кылып келип жатышат да. Мен айтып атканымдын себеби бул жерлерде мына 2010-жылда революция убагында көптөгөн объектилер убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган. Айрым улутташтырылган объектилер боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасынын 2014-жылдын 11-июлунда чечими менен өкмөттө талаш жагдайларды чечүүнү жана мыйзамдуу менчик ээлеринин мүлктүк укуктарын калыбына келтирүү үчүн мүмкүнчүлүктү издеп табууну сунуш кылган. Бирок Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечиминин кабыл алынганына 2 жылдан ашуун убакыт өттү. Бирок өкмөт тарабынан эч кандай чара көрүлбөй жатат. 2016-жылдын 19-апрелинде конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин чечими менен 2016-жылдын 16-майына чейинки мөөнөттө убактылуу өкмөттүн дареги боюнча талаш жагдайларды чечүүнүн механизми боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечимдерин көрсөтүлгөн мыйзамдуу менчик ээлеринин мүлктүк укуктарын калыбына келтирүү боюнча өкмөткө милдеттендирилген. Бирок ушул убакка чейин эч кандай чечим болбой жатат. Ашырбек Мойдонович. Ошондой эле азыркы убакта өкмөт тарабынан Жогорку соттун Конституциялык палатасынын 2014-жылдагы 11-июлунда чечимин мөөнөтүн узартабыз деп аракет кылып жатышыптыр да. Узартууга мүмкүнчүлүк болбойт. Мүмкүнчүлүк бербеш керек узартканга. Мына 6 жылдан бери ушул ички инвесторлорубуз укуктары корголбой жатат да. Бюджетке миллион деген салыктарды төлөнбөй жатат. Жергиликтүү жаштарыбыз иш менен камсыз болбой жатат. Иш издеп ошондуктан Россияга иш издеп кетип жатышат биздин жаштар. Биздин өзүбүздүн ички инвесторлорубузду, өзүбүздүн ушундай жарандарыбызды өкмөт тарабынан колдоо көрсөтпөсөк, биздин жаштарга каяктан иш камсыз болмок эле?